Ракета куруу багытында көп жылдан бери иштеп келген адамдар сиздин кылып жаткан ишиңизди өзүңүз түшүнбөстөн эле жасап жатканыңызды айтып жатышат. Нил Армстронг жана Юджин Сернан сыяктуу космонавтиканын легендалары сиз кылып жаткан ишке, башкача айтканда, коммерциялык космостук учууларга ачыктан ачык каршы экенин билесизби? Администрациянын шыгы жок адамдарды колдоп жаткандыгына каршы чыгышыбыз керек. Билесизби, алар мен үчүн чынында эле баатырлар. Ошондуктан алардан ушундай сөздөрдү угуу мен үчүн оор болду. Сизди бул адамдар ишке шыктандырдыбы? Ооба. Алардын сиз тарапка таш ыргытып жатышканын дагы көрдүңүз. Бул оор болду. Автокорпорациялар ток менен жүрүүчү унааларды чыгарып, революция жасоодон коркушат. Алардын электр унаалары жагымсыз, кичинекей, алсыз болуп калат деп ойлойм. Биз автоунаабыз өзүнүн технологиясы, мүмкүнчүлүгү менен көргөндөрдүн оозун ачырып, таң калтыра турганын өтө бекем каалайт элек. Тесланы көргөндөр айраң таң калышат. Алар электр унаа десе, кичинекей, түрү суук, жай жүргөн унааларды элестетишчү. Кардарлар албетте батарейка менен жүрө турган электр унааларына даяр. Бирок кандай болгон күндө дагы электр унаалары өзүлөрү кардарлар үчүн даяр эмес. Тесланын биринчи жыйынтыгы бул кайгылуу божомолду тастыктагандай болду. Илон Маскка анын командасы Tesla автоунаасынын божомолдонгон баасы $65,000 $140,000 көтөрүлүп кеткенин билдирди. Көпчүлүк машина сатып алуучулар үчүн электр энергиясы менен жүрө турган унаалар анча эффективдүү жана пайдалуу эмес. Булар жөн гана электр унааларынын жактыргандардын сектасы. Башка секталар сыяктуу эле алардын дагы күнү бүтөт. Уолл-стриттин ою боюнча ийгиликке болгон шанс баарыныкынан дагы Тесланыкы өтө аз. Tesla лишь меняла и патентировала дизайн, но не технологию. Автомобиль в данном случае не средство передвижения, а красивая ширма от идиотов. Алар бизди сындырып коет деп эч убакта ойлогон эмесмин. Эгер сынсак биз өзүбүз сынып калышыбыз мүмкүн экенин түшүнгөм. Ал убакта мындай көрүнүш толук мүмкүн эле. Один из самых темных дней на Уолл-стрит за последнее время. Рынок ценных бумаг обвалился так сильно впервые с событий 11 сентября, потеряв более 500 пунктов. Вот так выглядит финансовая ситуация сейчас. Красные экраны. Биз улуу депрессия убагынан берки эң начар экономикалык абалда турганыбызды албетте түшүнгөм. Мындай кырдаал унаа өндүрүү үчүн эң эле ылайыксыз мезгил эле. Ал эмес General Motors компаниясы дагы банкрот боло баштаган. Бизде банкта бир канча жумага жеткидей, балким андан да аз акчабыз калган. Бизде банкрот болбогонго 3-4 гана пайыз ыктымалдуулук бар эле. Бул жерден мен чоң тандоого кабылдым. PayPal компаниясынын сатуудан калган акчаларымды Tesla компаниясына жумшоо керек. Же компания болбой калды деп жабууга туура келет. Бул эң эле коркунучтуу эле. Бул мезгил белгисиздиктин мезгили болгон. Биз General Motors жана Chrysler компаниялары банкрот болуп баштаганын байкап турдук. Биз болсо бир түрдүү автоунаа чыгарган жаш компания элек. Ал кезде 100 миңдик спорткарларга суроо талап анча эмес эле. Алдыда дагы да жаман жаңылыктар күтүп турган. Musk'тын SpaceX аттуу космостук транспорттук компаниясы орбитага ракетаны жеткире албай калат. Биринчи учурулган ракетабыз алыска бара алган жок. Учкандан соң 1 мүнөттөн кийин жарылып кетти. Кийинки ракетабыз дагы космоско жетпестен орбитада жок болду. Үчүнчүсү дагы ушундай эле тагдырга туш болгон. Катары менен 3 жолу ишиңиз ордунан чыкпаган соң, сиз багынуу тууралуу ойлодуңузбу? Жок. Эмне үчүн? Мен эч качан багынбаймын. Дүйнөдөн өтүп кетип эле, же толугу менен кыймылдай албай калбасам эле. Кризис болду. Мен жубайым менен ажыраштым. Жашоом талкаланды жана баары бүтүп, жалпыга маалымдоо каражаттары дагы мени жамандап чыгышты. Болгон сыноонун баары мени көздөй жаады.
2008 жылдын аягында компаниянын чогулушу болуп, келечектеги пландар тууралуу сөз козголгон. Ал жерден Аллан компания жабылбаш үчүн өз акчасынан $40 миллион берерин айткан. Биз проблемаларды чечишибиз керек. Күнбү, түнбү 24 саат бою мага кайрылгыла. Түнкү саат 3 болсо дагы мен жооп беремин. Аландын өтө шашылыш түрдө кошкон акчасынан кийин алар ашыгып күтүп жүргөн жаңылык келет. АКШнын администрациясы Теслага Model S автоунааларын массалык түрдө чыгаруу үчүн $465 миллион карыз акча берүүгө макулдугун билдирет. Кийин Илон Тесланы дүйнөлүк биржага алып чыгат. Tesla биржага эң алгачкы жайгаштыруудан дагы $226 миллион өндүрөт. Сиз күн энергиясы жана шамал үчүн $90 миллиард жумшап жатасыз. Муну менен сиз кыйын компаниялар менен алсыз компаниялардын арасында тандоо жүргүзбөй эле, жалаң гана алсыз компанияларды тандап жатканыңызды далилдеп жатасыз. Сизге бул акциялардын кыпындай да кереги жок. Кийин сизге буларды бекер берсе да калбайсыз. Налог төлөөчүлөр үчүн Теслага салынган инвестиция кайрадан акталышы дээрлик мүмкүн эмес. Ири автоунаа компаниялары Теслага жакшылап байкоо салып турушат. Ford, Nissan, General Motors баарысы электроунаа чыгарууга өтө чоң пландарды түзүп жатышат. Электроунаалардын арасында болуп көрбөгөндөй атаандаштык күтүлүүдө. Audi e-tron 2 жыл мурда жарыяланган. Mercedes'ten crossover, BMW жана Porsche өзлөрүнүн 4 эшиктүү седандарын иштеп чыгарышууда. General Motors 20 түрдө электронаасын жарыялап жатат. Tesla эч кандай артыкчылыкка ээ эмес, эч кандай технологиясы жок, программа жаатында дагы эч кандай артыкчылыгы жок, батарея жагында дагы бир да артыкчылык жок. Аларда эч кандай артыкчылык жок. BMW, Volkswagen жана Ford бир альянска биригишип электроунааларды кубаттоочу көптөгөн жайларды куруп, Tesla'ны сүрүп чыгарууну каалап жатышат. Алар өзлөрүнүн самолетторун учурууну каалап жатышат. Ракеталарын. Менимче мындан эч нерсе чыкпайт. SpaceX багындырган ийгилик жеке компания үчүн албетте эң укмуштуу жыйынтык. Бирок алардын эң башкы максаты болгон Марска адамды жеткирүү иши алардын колунан келбейт. Все проекты Маска напоминают обычную финансовую пирамиду. Возвращаемой ступенью может оказаться не таким громким и успешным, как о нем говорят. Оба его самых громких проекта, будучи убыточными. Илон Маск, который создал с нуля перспективную ракету, это красивый миф. Бардык көрүп жаткан адамдардан суранат элем. Бул ракетанын ийгиликтүү болушун Кудайдан тилеп коюңузчу. Falcon 1 ракетасынын 4-үнчү аракети эбегейсиз ийгиликтүү болду. Бул жолу бардыгы идеалдуу аткарылды. Эгерде 4-үнчү ракетабызда уча албай калгандан да 5-нчисине биздин ресурстарыбыз жетпей калмактаганын компания сөзсүз түрдө жабылып калмак. 2010 жылы SpaceX космостук кемени учура алган биринчи жеке компания болуп калды. 2 жылдан соң 2012 жылы эл аралык космостук станцияга жүк алып барган биринчи жеке компания болду. Ал эми 2016 жылдын 8 апрелинде Falcon 9 ракетасы кайрадан кайтып келип ийгиликтүү кона алды. Биз Американын налог төлөөчүлөрдүн алдындагы карызыбыздан толугу менен кутулдук. Болгондо дагы үстөк пайыздарын кошуп төлөдүк. Американын налог төлөөчүлөрү $20 миллион киреше табышты. Tesla карызын берилген убагынан 9 жыл эрте кутулду. Tesla мени аябагандай таң калтырды. Мен жана менин тааныштарым Tesla электроунаасы менен жакындан таанышка мүмкүнчүлүк болду. Бул унаа мыкты унаа. Сиз багануу тууралуу ойлодуңузбу? Жок. Мен эч качан баганбаймын. Дүйнөдөн өтүп кетип эле же толугу менен кыймылдай албай калбасам эле.